УТРКдагы ипотекалык батирлерди бөлүштүрүүдөгү жаңжал, саналуу кызматкерлердин коррупцияга шектелген иштери тууралуу телеканалдын кызматкерлери коомго ачык айтууга мажбур болдук. Анткени Телебаевдин былыктарынан улам УТРКда моралдык дух өлдү. Коллектив мурункудай эшикке берилип иштебей, кесиптештердин башы интригадан чыкпай калды. УТРКнын арзыбаган айлыгына карабай, кызмат кылып келе жаткан чыныгы өз ишинин адистерин эмес, бухгалтер, юрист, шоопур жана башка Телебаевдин командасы мамлекет берген үйлөрдү өз ара бөлүшүп алган кептен баштайлы. Президенттин тапшырмасы менен баштапкы төлөмү жок, жеңилдетилген шартта 20 чакты үйдү ипотекалык компания УТРКнын кызматкерлерине арнап берген. Бирок алып жулуп көнүп калгандар, өз көмөчтөрүнө гүл тарткандар баягы адаттарын баштаган. Дегеним, УТРКнын башкы эсепчиси Нургүл Жумабаева кызматкерлерге баштапкы төлөм 50% берсеңер үй аласыңар деген куру шултоон айтып, кызматкерлерди алдаган. Албетте, алган айлыгы 40 000 сомго жетпесе, майыптыгына байланыштуу кошумча жумуш иштей албаса, анан кайдагы үйдөгү 50% акча? Буну мен кайдан билип калдым? Кийин квартира берилгенден кийин анан ошол ачыкка чыгып атпайбы? Баягы эле ошол гендеректердин тегерегиндеги айлана чөйрөндөгү кишилер, туушкандар алганда чын эле биз аябай шок болдук да, жаман болдук. УТРКдагы батир бөлүштүрүү акыйкатсыздыгы боюнча социалдык тармактарга маалыматтар чыккандан бери жетекчилик кызматкерлерди куугунтук алып баштаган. 30 жыл иштегендер бар. 30 жыл иштеп, үйү жоктор бар дагы эле. Ошолорго бербей анан кандай болот? Анан жанагы эмелер бар. Жалгыз бой энелери бар. 2 баласы бар, 3 баласы, 4 баласы барлар. 20 жыл, 15 жыл иштегендер. Квартирага турушат ушулар. Батирге акча төлөп. Алардын баарын чийип салыптыр. Алардын баарын списоктон алып салыптыр. Анан буркурап ыйлашталардын бар мага. Айманы кел жүрөм айталы десек, алар бизди куугунтуктайт, мына уже баштаптыр, баягыны бар 2-3 чакырып алып, эмне айтасыңар, эмне жазасыңар деп аларды куугунтуктап, 1-2 жумуштан кетириптир. Анан коркуп алар айта албай атышат. Бизди дагы ушинтет, куугунтук алат, анан жумуштан кетирет тигүү деп. Мисалы үчүн Телебаев, айтам, Телебаев деп эле гендеректер. Бул президенттин жанагындай берген тапшырмасынды, убадасын же кылган иштерине бул наоборот башкача кайра жаман көрсөтүп атпайбы президентти? Эми багы үйлөрү бар экен, жакшы турмушта жашагандар. Анан мен аябай катуу жазып койдум ошондо. Өзүм дагы нааразы болуп, ушунчалык ишим атышып, ушунча жыл иштеп атып эле дайым эле ар бир жетекчи келсе эле ушундай эле баягы колунда барларын эле ала береби деген эмеде барып деле бетке айттым, мындай деле жанагындай Фейсбукта деле катуу жазып койдум окшойт да. Силерде үй жокпу, силерде эме жокпу депчи, анан кийин албетте ичим ачты, чындык жок экенине дагы деле ар бир мен бул азыркы жетекчибиз, генеральный директор, мен 16-чы генеральный директорум экен. Анан ар бир келген жетекчиден жакшылыкты күтөсүң, акыйкатчылыкты күтөсүң. Анан андай болгон жок да, мүмкүн эми болор. УТРКдагы батир бөлүштүрүү акыйкатсыздыгы боюнча социалдык тармактарга маалыматтар чыккандан бери жетекчилик кызматкерлерди куугунтук алып баштаган. 20 жыл болуп калды актерде жашаганымачы, батирде жашап жүргөнүмчү. Анан жакшы болду, рас болду, буюрса алат экенбиз деп мен сүйүнүп, анан жазылганбыз, анан эч ким чалбайт. Анан дагы берип ала дагы эметип калды бир күнү эле. Өтүгү биринчи күнгө чейин справка алып келди, жанагы эмес тууралуу, үй жок тууралуу дегенчи. Эметен. Анан жанталаш биринчи күнү барып эле справка алып эле бардым, тиги жанагы финансы директоруна ошол жазып атыптыр да, ошого барсам, мен сага чалдым эле, бул справканы эмне алып келдиң дейт. Мен жазылбадым эле ипотекага. Бул справканын кереги жок десем, мен сага качан чалдым эле, чалган эмесмин, эмне алып келдиң деп. Анда алып кетейин десем, жок, алып кетпей эле кой, жата берсин деп койду. Мен кете берейинчи, кете бер деп койдум. Ошол боюнча вообще эчтеке чалган жок. Мен деле сураган жокмун, көрсө тияктан эме кылып коюштур. Мен уже давно эле чийип коюштур. Маяктан алып атышат. Жанагы жеребровка кармап, тигил этаждан бул этаждан алышты уже деген уктум. Жаман болот экенсиң, эмнеге мен 20 жыл иштеп ушунча эмгегим талага кетеби деген ойда.
анан бул жерде акыйкатчылык жок экен да. Аниса Шералиева УТРКдагы үй бөлүштүрүү башында эле жаап жашыруу менен башталган дейт. Эгер баары акыйкат болсо, маселени жалпы коллективге коюп, чыныгы муктаждар тандалып алынмак. Башынан эле ушул ипотека менен байланыштуу иш таза эмес башталган. Жеке КТРдин жетекчилиги менен байланыштуу. Себеби тизмени 15 кишиден турат деп эле санын эле айтып койгону менен тизмеде ким бар экенин көрсөтпөй коюшкан. Мен болсо учурунда коллегиянын секретари болчумун, протоколду жазган мен болчумун. Ошондо 15 киши деп айткан мен протоколго киргизишим керек болчу. Кимдер киргенин, кимдер ошол жерге списокко түшкөнүн. Бир сыйра коллегиянын мүчөлөрүнө окутуп беришкен, бирок кайра эле тест жыйнап алышкан. Сүрөткө тартканга болбойт, бири-бирине айтканга болбойт, вслух атаганга болбойт депчи. Анан айрым жерлерде эле 1-2 фамилияны эле сыртка чыгарып айтты да. Бирок алар өтө тиешеси деле жок болчу. Естественно, КТРге жетип эле шарт эле ошол Жумабаева Нургүл Мукашинага барып суроо бердик. Бул кандай түшүнсөк болот? Бу кандай? Эмнеге ошондо ушинтип алдап койдуңар эле? Тиякта бир топ муктаж болгон адамдар калып калбадыбы билбей. Азыр алар билсе, ызычуу болот десек, мен билбейм, мен эч нерсе билбейм, бул суроонун баарын Тилибаевке бергиле дейт. Тилибаевке киребиз. Тилибаевке кирсек, ал айтат: мен бул тапшырманы Нургүл Жумабаевага бергем, ошого барып сурагыла дейт. Иш кылып кайра баягы кенедей балдардын оюну башталды. Кыжырландык, жинибиз келди. Иш кылып ортодон аябай көп спорлор болуп атып, жетекчилик тарабынан эч кандай жыйынтык болгон жок, так жооп болгон жок. Бүгүнкү күнгө чейин качып жүрүшөт. УТРКнын башкы директору Болот Тилебаев өзүнүн шоопуруна үй алып берген. Мындан сырткары УТРКнын башкы эсепчиси Нургүл Жумабаева дагы өзүнө батир алган. Ачынында Ысык көлдө Береке аттуу пансионаты, Борбор калаада Хан сарайдай болгон үйү бар. Бирок алардын баардыгын жакын адамдарынын наамына жаздырып, юридикалык жактан жолдошу экөөнө тең эч кандай мүлк катталган эмес. Ген директордун өзүнүн личный водители бар, шопуру. Ал келген 2 жылда болгон, өзү алган. Мына ошол алыптыр. Аны уккандай вообще шок болдук. Финансовый директор ал алыптыр. Эми аны деген бизде КТРдин баары эле билет, ал киши жөнүндө. Ал деген тиякта колтогон пансионат бар канча жылдан бери, Көлдө. Өзүнүн особняк үйлөр, квартиралары бар, мисалы үчүн. Тилебаевдин тарапташтарынын бири Жамалидин Саид Бурканов УТРКга ишке киргенден бери жашоо турмушу оңолгондой. Кымбат унаа айдаган аз келгенсип, ипотекадан баатирлүү дагы болгон. Анан жанагы юрист бар, главный юрист, Максат Төлөнов деген. Бул жагында эле колтогон үйлөрү бар, жакында эле чоң үй салып кое берген. Анын китебин баары эле өздөрү барып беришкен. Ошол алыптыр. Анан Саид Бурканов деген бар, тоже жакыны келген, управление начальниги, ал алыптыр. Анан дагы уктук тиги өзү жумушка алган, жакында эле 2 жыл боло элек бир киши салыптыр. Дагы бир ошондой ал дейт. Анан башка. Анан ушуну уккандан кийин аябай жиңгелдик. Мен да аябай жиңгелдим. Бул кандай? Бул деген абдан эле туура эмес, акыйкатсыз болуп калбады. Ошон үчүн кайрылууга мен өзүм эле айткам. Мен бул болбойт. Мен буга мындай акыска чыдабайбыз. Бул жагы бул болду дейле. Бирок УТРКдан кымырылган миллиондогон сомдор боюнча дагы бир топ суроолор бар. Аудиттин текшерүүсүнөн соң жардамадан түшкөн 10 миллион сомдой жок болуп кеткендиги айтылууда. Кептин төркүнү Олимпиада жана футболдон түшкөн рекламалык акчалар тууралуу болуп жатат. Ал эми мыйзамсыз өткөн жерлер мамлекетке кайтарылып жаткан маалда Болот Тилебаев УТРКга таандык Чолпон ата менен Жалал Абадтагы жерлерди 49 жылга ижарага берип салды. Ушул сыяктуу күмөндүү коррупциялык көрүнүштөрдү УКМК качан иликтейт? Же УТРКдагы жемкорлор мурдагыдай эле сайраңдай береби? Деги эле Тилебаевга УКМКнын тиш өтөбү? Бул иштерге атайын кызмат кайдыгер карабастан калыс иликтөөсүн жүргүзөт деп ишенип туралы.